азыркы учурдагы TikToktун жабылышы боюнча ар кандай ой пикирлер айтылып жатат. Ошуга карата биз дагы өзүбүздүн оюбузду билдирип кетелик. Негизи TikTok Instagramга салыштырмалуу иштөө алгоритми такыр башкача экен, экөөнүкү тең. Мисалы үчүн мен Instagramдан болобу, TikToктон болобу, YouTube'дан көбүнчө ушул акыл насаат боюнча, насаат медианыкын, же болбосо мен бар медианыкын, негизинен эле ушул диний видеолорду көп көрөм. Анан Instagramда жалаң жакшы позитив, анан ошо диний ушундай бир видеолор чыгып турат. Бир да мондай негатив, жанагындай калжаң кулжаң нерселер чыкпайт да. TikToктон дагы ошондой эле көрөм. Мисалы бир случайно бир жаман негатив видео чыгып калса, мен дароо өткөрүп жиберем. Бирок айрымдар айтып атпайбы? Ким жалаң жакшы видео көрсө, жалаң жакшы пайдалуу видеолор чыгып турат депчи. Действительно ошондой, бирок TikToктуку такыр башка экен алгоритмичи. Жакшы видео көрсөң деле арасынан ошондой калжаң кулжаңдар, ушундай бир адепсиздик, уят сөз менен айткан, сөгүнгөн сагынган, анан жандай бири-бирине заказ берип ойногон, ушундай бир адамдын психологиясын буза турган, айрыкча өспүрүм жаш балдардын психологиясын буза турган нерселер көп да TikToкточу. Буга бөгөт коюу бир кандайдыр бир ыкмасын табыш керек, же такыр эле жабыш керек деп мен ойлойм. Жанагындай айрым пикирлер боюнча ким кайсыны көрсө ошол көп чыгат, анан башка жаман чыкпайт деген бул чындыкка дал келбейт. Себеп дегенде бул мен эксперимент катары эле айта алам да. Мен анткени жалаң ошол юмор, жакшы видеолорду, позитивтерди, насаат видеолорду көргөнүнө карабастан ошондой жогорудагы Facebook'тагы мисал келтирген видеолор менден да байма-бай чыгып турат. Ошол бир туугандар. TikTok'ко менин катталганымдын бирден бир себеби дагы ошол болчу да. Ошол жаман видеолорго бир кандайдыр бир альтернатива катары жакшы жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу видеолорун чыгаруу максатында болчу. Эгерде жабылса, мен буга эч өкүнбөйм, тескерисинче сүйүнөм. Рахмат.